ошонун баарын Курманыңызды любимчик. Народа. Саламатсыздар. Кыргыз жигиттери, батырлары бириккен, бир күч болуп, ынтымакка келсек, Кыргызстанды чыгарып кеткен бир жаман бир эмеден, армандан чыгарып, данадалап бийик, башка кошуналарыбыз тамшанып, ой ушундай кылып ийкен. Бизде бир күн менен ынтымак эле жок болду, калган баары менен биздин колдо. Ошону башчы кылып койду. Атаке отуруңуз, отуруңуз. О, байке өзгөрүп кой, келчи кучактап кой. Коркпоңуз. Коронавирус бизге жукпайт, тем более Тукаевке жукпайт. Биздерге өпкө чоң келди, үйрөбүздөн өпкө болуп кете берет. Курманга жоо менен маңызды бере жокто. Бүт народный артист. Атын. Туугандар, мен бир аз оозумду жаба турайын. 5 минут силерге өзүм. Жок, сүрүн. Жаран отур, сүйлөймөйм, тур сүйлөйм. Мен папам менен мындай эмеде папам инсульт болгон, катуу инсульт болгон. Анан келтиришпес өзү келип алыптыр. Биякта шайт, насып келип аламы? Урматтуу аталар, абалар, атам кетти. Эмне айтабыз? Могу 30 жылдан бери сыздок бар эле да. Сыздокту ушул Акаев келгенден баштап сыздок болгон да. Ошо сыздок 30 жыл кыргыз мындай эметпеген эл экен да мындай. Кенебеген деп коем да. Өзүмен өзү жүрө өткөн. Өзүн баккан эл СНГ боюнча кыргыздар только. Өзү баккан эл кыргыздар болот. Анан кенебейде жүрө өткөн, анан bir kişi айтыш керек эле да байкелер. Эми эч ким айтпаса, баарында кухня бар, баарында Facebook бар, азыр веб технология, веб интернет, эч ким айтпаса, дебесе. Анан Максат байкеге келип сүйлөшүп эле, чүнкү эле. Максат байке, Канат байке, Жаркын байке, анан моңго болуп кетти. Анан ушинтип сүйлөшүп атып эле, бири-бирибизге туралчы дедик. Порядочный адамдар келиш керек дедим. Порядочный адамдар болуш керек. Порядочный адам үчүн бул тыйын важный эмес да. Тыйын баарына ойнойт. Мисалы баарына ойнойт. Бир кишиге тыйын маяка чейин ойнойт. Маяка чейин. Мындан ары ойнобойт тыйын. Андан ары порядочныйсты салып коет. Мисалчы. Жок, андан ары мен моралым жетпейт депчи. Непорядочный адамга тыйын ойной эле берет да. Бүт эле тыйын ойной берет. Без конца. Бизде 30 жылдан бери непорядочный политиктер ошол эле сүймөнчүлүк, бул президент болсун, тиги президент болсун дегенин баары шорлоткон, ушунун баарын алып келген. Бирөө картынан сатып ийет, бирөө тигин сатып ийет, бирөө өзөн куш сатып ийет, бирөө сатып ийет, ушунтип алып келди. Бул кыргыз элди өтө көп эметтин, мындай изучейдин. Өзүм тергөөчүмүн, 17 жыл тергөөчү болдум, 15 жыл тергөөчү, 2 жылда ошондо ушул башынан баштап мындай көп эметтин да. Бул эл уникальный элбиз. Уникальный. Biz emeni karmak, enesiydi karmağımız. Mağa bir uçuğumunu gelip aytады. Germaniyadan kartаны taap deydi. Акаев калып келдим deydi. Акаев калып келип, кыргызский каганат энесейдин немеси табам deydi. Там кайсы жыл экен deydi. Вообще. Алып кетип берсем эч ким даже балык да болгон жок дейт. Кыргызский каганат болду. Көңүл да болгон. Мен ойлогом дейт. Акаев азыр ушу картаны көргөзсүн, Германияны таап алган. Архивдер. Көргөзсүн, мага аябай мага почет көргөзүп. Мен деп ойлогом, көрсөтүгүнүн ичинде не да кыргызский каганат экен дейт. Баары акча бөлүшүп атышыптыр дейт. Тиги эмеден келип бул менен ушунтип өлтүрдү. Эми коронавируска Кудайга шүгүр. Şu koronavirüs bolup kalıp dagы, men kıytırıp эле, men 1,5 жылдан бери айтып кеттим. Коронавируста как раз отуруп калды. Жарда берип калды. Түрткү болду. Ana koronavirus келип калганын муну түшүндүргөнгө. Байкелер, мен силерге, силер өзүңөр ойлосоңор, мен жогорку кеңешке Шевроле Дикки айтып коем, могу жерде. Алып коюш, машина өтүп калды. Может, это машина болса, ошолордун иштери мен мисалы, мындай да,
Kırgızstanda ойлonобуз, баары сөздөбүз. Бирок мен 5 миллион сом таап алып, анан чыгып, анан дагы нече миллион сом таап. Ойлосоңор, это ж всё лохотрон. Мен эмнеге 5 миллион сом таап алып, кыргыздын жакын келечеги дейм, өзүнүн чөнтөгүмө 5 миллион сом чыгарып алып. Где логика? Где логика? 5 миллион сом алып чыгып алып берейин дедим. Анан муну деген бизге айтат, силер пиар кылып турсуңар, анан жогорку кеңешке көрсө аттан аткансыңар дейт. Анне биз андай деле эме менен чогулган эмеспиз, биринчи мооларды эмеден. Анне аттансак деле эмне кайра эле тигилерге отура беребиз жанактын баары эле. Уже кардинально ким тыйын деп атканды, мисалы билет да бир айыкта Ленин көчөдө тыйын берет. Ошону надо опозорить надо. Бул мекенди саткан, жана акчаны тараткан да мекенди сатканга барабар. 1000 сом менен алып шайлап коёчу кайда. 1000 сомдон эле. Индюк 2000 сом турат. Индюк 2000. Эки кыргыз биригип бир индюк жейби. Эки кыргыз биригип голос сатып алып, анан бир индюк алып жеп, анан бөлө алышабы. Анан мына лидер партия Алтынбек Сулайманов деле айткан. Мен деле мөкөс сыйбызда. Эндигиде 20 000 сомдон 30 000 сомдон болуп кетет го дейт. Мындай. Эмечи? Голос кымбатка кетти. 30 000 сом болсо кайра кыргыз жарым индюктан бир торпак болобузбу? Эми болбойт да, бул деген мекен сатылбаган нерсе да. Бул мекенди патриотизмди мен могу Монголиядан көрдүк дейт да. Монголиядан. Каждый монгол сатылбайт экен дейт. Монгол сатылбайт экен дейт. Монгол эли сатылбайт экен дейт. Ал кene рыбалкага барып калабыз да, менин бир тааныштарым ушактан жиптерге отуруп рыбалкага барат. Рыбалкага барганда жөн эле декларация толтурат экен дейт байке. Жөн эле 10 таймен алам, эме тутуп алам депчи. Декларация толтуруп, бесплатный экен дейт анысы. 10 таймен. Таймен деген балык да жана Парижде болот. Анан тиги кыргыздар 10 деле жазып коет да бесплатный. Анан 11-син кармай берет да. А тиги мисалы 5-6 рыбак болсо, жанында бир эме эколог турат экен дейт. Монгол. Анан 11-син кармап атканда болду силердин декларацияңарда оноо бүттү дептир да. Десе тигил, "Ачем сен токой дедим. Бир эколог болсо 6-7 рыбак, ачей" дептир да. Кармай беребиз депчи. Эми декларация деле бесплатный экен, биз муну 100 деп деле жазып койсок болот эле десе, анда 100 деп жазып келе дептир да, кайра граница бар. Анан кайра келе дептир да. Кармай бере дептир да. Десе, "Коеюн бир 50-100 доллар берип коелу" десе, "Ош жерде монда бычагын алып турайт" деп. Монголия сатылбайт дептир. А бизге экологка берсе, эколог өзү кошо кармашмак. Өзү турап келе калып 100 доллар берсеңчи, өзү кошо алып келип, биякта жок, анан биягынан эметкиле. Биягынан кармаган, анан театр кылат. Ошо кыргыз жардам бермек. Отвечаю. Ошо бир эле монгол 5 кыргыздын мондай максина алып чыгып тур. 50 доллар предлагать деле алган депти. 100 доллар предлагать мондай бычагын алып чыгып тур. Мындай коюп Монголия сатылбайт депти. Өчүп калдык дейт. Bir söz. Сенде мен мекеним сатып атасыңар деди. Bir balık üçün Mongolya'da. Ha biz Kuntör İtbeker gitti. Karacorba bilip жүрөбүz. Tiyak mınday gitti. Toyuz toyulunуп жүрөт. Biyak mınday gitti. Mintip жүрөбүz. Ушундай эле олтат да бар. Мен бир илүүдөй мамлекет көргөнмүн. Өзүмдүн тыйыныма. Мен өзүм дүйнөгө чогулуп албай койдум. Ошолор аябай өзүм партияда турам. Сингапурга барып келгенден кийин өзүңөр киши сезбей каласыңар. Адам эмеспиз деп каласыз. Мисалы Сингапурга, Малайзияга, бияга тиякка мындай барып келгенден, мисалы Дубайга барып келгенден эле бир жума. Мындай эме болосуң, кыршаң болот. Эми бизде ушундай бүт энергия турат бизде. Все, бүт энергия, күн тиип турат, тоже энергия. Мындан канча энергия алсак болот. Все есть, брат, все есть. Только мына мен бир Жумалиевди айттым, бир иш козгоп туруп, бир сот коюп койду, азырына эртең тияктын неме адвокат менен сүйлөшүп керек, анан тиги бүт эме бар, просто колду бутту байлап атышат. Эми бүттү, могу браттар, мен могу эме чыйкан 30 жылдан бери жарылды. Эми тазалаганым коррупционерлерден. Эл өзү тазалаш керек.
el özü misal 5 milyon so'm özü sağıp beriş kerek. Bir tıyın jebeymiz. Men андай tıyın jеп alayınca men üçün eң эле жаман неме misal элдин o emesini alıp şunça işenimge gelip ana mumlara müdürüp ana çatama düşüp kalsa bütü alıp ölümden жаман. Никакой тыйын чепуха здесь. Men erten bir betine tükürüşüp görgöndө, ay sen bunday tüy enayın durayın deyip. Мне вот это не надо. Азыр мени түртпөгүлө болду, мындачы. Сыймык муну айт, анан тигин айт. Бул отуруп алып тукурган эле экен да тигин айт. А эмне өзүлөрү ачпайт, эмне? Айтсын өзүлөрү, эметсин. Байкелер эми просто көп убактыңар деле эметпейин просто. Мындай. Мына Азамат лидер партия Улуу Кыргызстан. Азамат келди, лидер партия Улуу Кыргызстан. Чүйдө укмуш автор. Мына келип атышат. Агалар просто эле мына туура түшүнгүлө, мен силерге жүрөктөн эле жүрөк айтып атам. Биякта бүт эшек такалаган балдар жок, бүт грамотный балдар. Мисалы, мына Максат байке күнүнө 4 саат китеп окуган бала киши керек. Күнүнө 4 саат китеп gezip şuna 4 saat берет экен күнүнө. Дейин да. Анан мына порядочный балдар. Шуну офис, менин офисим эмес. Канат Мамат Камсыз эмес. Могу офисти эл алып берген бизге. Мен $100 чыгарган болгону. $200 да чыгарайын. Чөндөкөй жарашыкта могу офиске бүт барына мен $100 чыгаргам. Ушул мисалы Максат байке $500 тигиндей кимде канчасы болсо ушуну чыгарып, могу биздики эмес. Могу чоң казып кыймыл бул менин кыймылым эмес, сиздин бүт бар. Кыргыз алып кетчү кыймыл уже дальше. Өздөрү группироваться этиш керек. Биз эгерде группироваться этсек, биз Кытайды жеңип койгон экенбиз, мурунчу. Өзү эми мында аксакалдар, амбицияны токтотуш керек. 30 жылдан бери тиги сагалаттуу го саясатчылар. Өздөрү бүт бары шоколаде живут. Bir çoğunun balası gastarbайter болуп жүрөбү? Bir çoğunun balası gastarbайter болуп жүрөбү? Жок. Bir çoğunun balası жеп чапелде өлдү эле? Жок. Bir çoğunun balası минтти эле? Жок. Анан кыргыз эмне гастарбайтер болгону келди беле бул турмушка? Бүт баарынын кулу болгону келди беле? Мага Италиядан бирөө айтат. 87-деги бир кемпир колу да баспайт, буту да баспайт. Ошонун сиделкасын дейт. 10 жылдан бери сиделкам дейт. Бүт турмушум өтүп кетти дейт. Күйөөгө тийбей калдым дейт, эметпей калдым дейт. 10 жылдан бери кемпирдин боксуй деген ара. Бокс ал чыгат экен да. Симсот экен да. Ошон сен ушул бок Кыргызстандан ушу Кудай мени дейт, ушул кемпирдин богун арттырганы мени жаратты эле дейт. Кудай таба. Эми мындай бог сидик артып калбадыкпы? Мындай, извините за выражение, это же факт же, факт. Анан кыздарыбызды эч кандай эметпей калдык. Бүт кыздарыбыздын баары тиякта. Бүт мындай төрөп берчү бир керекке жарачу менен баары тиякта. Байкелер туура, күчтүү бир кылса, бизге гастарбайтер керек болот. Эмени туура колдонсо, сарамжалдуулук жок экен да бизде. Экономикада. Сарамжалдуу эмес экен да, бир да чиновник сарамжалдуу эмес экен да. Мындай сарамжалдуу болуш керек да. Анан бизге өзүбүзгө гастарбайтер керек болуп калат. Байкелер, эгерде ушуга келсе, ушуга только ишениш керек. Мен ишенимге бериле деген жокмун. Постоянно келип чогуу ишенелик, чогуу алып кетелик. Чогуу мени